Кыргызстан Тажикстан менен чек ара боюнча сүйлөшүүлөрдү март айында улантат. Бул тууралуу өкмөттүн чек ара боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев билдирди. Анын айтымында Тажикстан менен чек аранын 60% боюнча макулдашуу бар. Белгилей кетсек, өткөн жумада кыргыз-өзбек жана кыргыз-тажик чек араларында келишпестиктер катталган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет пара талап кылуу жана пара алуу фактысы боюнча эсеп палатасынын Ысык Көл, Нарын облустары боюнча аймактык бөлүмүнүн ага инспекторун кармады. Атайын кызмат 16 февралда кабарлагандай, шектүү Ат Башы районунун 3 айылдык аймагында бюджеттин аткарылышы боюнча аудит жүргүзүп, текшерүүнүн жыйынтыгын оң тарапка чечүү үчүн Нарын облусунун Ат Башы районундагы айылдардын биринин башчысынан 60 000 сом алган. Кармалган инспектор Нарын шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. 11 апрелде өтө турган жергиликтүү кеңештерге шайлоону каржылоого бюджеттен 425 миллион сом өлчөмүндөгү акча которулат. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын ордун басары Абдыжапар Бекматов билдирди. Анын айтымында чыгымдар сметасы дүйшөмбү күнү Борбордук шайлоо комиссиясынын кезектеги отурумунда бекитилди. 425 миллион сом жерлердеги добуш берүү тилкелерин даярдоого, тизмелерди чыгарып, бюллетендерди, иш сапарларды каржылоого жумшалат. Бишкектин 1-май райондук соту пара талап кылууга шектелген Кыргыз Алтын ишканасынын жетекчиси Элмырза Үкүбаевдин бөгөт чарасын карап 12 апрелге чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алуу чечимин чыгарды. Буга чейин Үкүбаев алтын казуучу компаниялардын биринин директорлор кеңешинин мүчөсүнөн акча талап кылгандыгы үчүн кармалган. Ыкчам тергөө иштеринин алкагында ал 100 000 сом өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен кармалганы кабарланган. Кыргызстандын финансылык чалгын кызматынын төрагасы Гүламжан Анарбаев өз каалоосу менен кызматтан кетип, анын ордуна Канатбек Тургунбеков тайындалды. Аталган мекеменин жаңы жетекчиси Канатбек Тургунбеков шайлоо учурунда президент Садыр Жапаровдун штабын башкарган. Ага чейин жыйынтыгы жокко чыгарылган 2020-жылдагы 4-октябрдагы парламенттик шайлоодо Кыргызстан партиясынын штабын жетектеген. Буга чейин 51 жаштагы Канатбек Тургунбеков мамлекеттик каттоо кызматында бөлүм башчы болуп иштеген. Бир суткада 48 кишиден вирус аныкталды. Бишкек шаарында 17, Чүй облусу 12, Ош облусу 2, Талас облусу 3, Нарын облусу 2, Ысык Көл облусу 10, Жалал Абад облусунан 2 кишиден вирус табылды. COVID-19 илдетинен Чүй облусунда жана Бишкек шаарында бирден бейтап каза болду. 82 жаш курагында Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Жамал Сейдакматова узакка созулган катуу оорудан кийин дүйнөдөн кайтты. Жамал Сейдакматова 1939 жылдын 21 сентябрында Ысык Көл районунун Темир айылында жарык дүйнөгө келген. Фрунзедеги номер 5 мектепти аяктап, Ленинграддагы полиграфиялык институтка тапшырган. Табиятынан берилген таланты аны искусствого кайрып келип, ошол кездеги театр залкарлары Муратбек Рыскулов, Сабира Гумишалиева, Даркүл Күйүковалардын көрөгөчтүгү менен 1986 жылы Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрына кабыл алынган. Келечектүү актрисанын таланты 1958 жылы тартылган Алыскы тоолордо көркөм тасмасында ролун аткаруу менен кеңири таанылган. Бүткүл өмүрүн искусствого арнаган улуу актриса талыкпастан эмгек жаратуунун үлгүсүнө айланды. Жамал Сейдакматованы акыркы сапарга узатуу зыйнаты эртең 17 февралда саат 10:00 Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында өтөт.